кыш келип иммунитет түшүп айланада көптөгөн вирустук оорулар каптап жатканда сиз балаңызды ушул 4 витамин берүү менен иммунитетин көтөрүп денин сак кылсаңыз болот. Бул витаминдерди атай кетсек: омега 3, D3, иммунотопс жевательные таблетки деп и сироп витамин С менен. Эң биринчиден омега 3 бул баланын кан тамыр системасына, жүрөк кан тамыр системасына кетет, акыл эсине, памятине жана ошондой эле иммунитетин көтөрөт, көзүнүн жакшы көрүүсүнө жардам берет. Омега 3 бул только эле балыктын майынан алынгандыктан бизге тамак аш менен жетпейт экен. Ошондуктан омега 3-ни дайыма беришибиз керек. Булар жирорастворимый витамин болгондуктан D3 менен омега 3-ни балаңызга чогуу берүүнү сунуштаймын. D3 баланын иммунитетин көтөрөт. Бул солнечный витамин болгондуктан азыр кышкы учурда биз жакшы күн тийбегендиктен, бизге күн көрбөгөндүктөн обязательно кышында D3 чоңдордагы балдардагы ичишибиз керек. Баланын иммунитетине, сөөктөрүнүн жакшы өсүшүнө жана ошондой эле энергия берип турганга дагы D3 сонун жардам берет. Кийинкиси иммунотопс жевательные таблетки. Бул жевательная таблеткада А, Е, анан Д витамин болгондуктан бул антиоксидант деп коет. Бизде детский новамин деп коет. Бул баланын организмин вирус, бактериялардан коргой турчу витамин. Кийинки витаминибиз витамин С менен сироп. Сироп бул составында инулин бар. Инулин баланын микрофлора кишечнигин калыбына келтирет. Мына ушундай 4 витамин сиздин балаңыздын аппетитин ачат, иммунитетин көтөрөт, сабакка болгон окуусундагы жакшы кылат да. Анткени омега 3 бул иммунитетти памятин жакшырткандыктан баланын ыр жаттоосу болобу, бала окууга болгон настроюн жакшы кылат дагы. Бала сергек болот, энергичный болот. Мына ушуларды берүү менен сиз балаңызды иммунитетин көтөрүп, сонун ден соолукта кыштан чыгасыздар.